Biz 100 жолу жогорку кеңешибиз алмаштырабыз, 100 жолу конституция, 100 жолу президент алмаштырабыз. Эч нерсе болбойт. Бизде эсеп жок. Бизде мамлекет жок. 2019 жылы доходу 41 миллиард доход алса, расход 35 миллиард болду. Бизде мына ошо валютный фонд башкарыш керек. Башкарыш керек. Башкарсаң башың жок болсо бардыгы башкара берет. Процент өзү неден куралат? Биринчи депозиттин проценти, анан банктын өзүнүн расходу, анан банктын прибылы, банктын жана кредитный риск деп коет. 4 нерсе да. Бешинчи кредитный договор. Bizde mına 2019 20 жылдын отчет чыгылды. 900 миң 137 заемщик бар экен. Мына отчеттон айтайык, мына Национальный банктын берген отчету рынок депозитов и кредитов дейт да. Мына 2019 жылы национальный валютада 387 миллиард 600 миллион депозит алыптыр да. Средневзвешенный процент 1,5%. Иностранный валютада 278 миллиард 400 миллион. 0,3%. Бардык депозиттин суммасы 666 миллиард. Эми берилген кредиттер, вот национальный валютада 93 миллиард 500 миллион берилип атат, 18%. Тоже средневзвешенный. Иностранный валютада 36 миллиард 600 миллион берилип атат. Процент 9,6. Эми мындай ырада 1,5% депозит болсо средневзвешенный. Каяктан 18% кылып берет? Национальный валютадачы. Эмне үчүн иностранный валютаныкы 0,3 болсо 9,6 болот. Мына мисалы үчүн ошо сөөгү 0,3 экен. Майли банктын услугасы ошо 0,3 болсун. Кредитный риск ошолчо болсун. Ошо 4 нерсе көтөргөндө 1,2 болот да. Ошо азыр мен Абдымалик аке бул жерде биле турган назар 660 миллиард депозитке эл акча сактаган. Берген. Сактаган, бирок 160 миллиардка жетпеген элге кредитке 130 миллиард берип атат. Экөө биригип. 530 миллиард болот. Ошо мен да ойлоп атам, каякта булар башка жактарда иштейт окшойт да. Себеби депозит алгандан бул процент төлөп бериш керек да. Ошо 666 миллиардты эгер мындай эмесе, мен эми бирөөлөрдөн акчаны иштетип берем деп алдым да. Мага 666 миллиард беришти. Мен аны иштетишим керек да. Мен аны сыртка иштетпейм да башка. Анын процентин 0,3 болсо да 0,3 жана 1,5% менен процентин берем да. Мен аны 3%ге, 4%ге, 5%ге берип движение кылыш иштетишим керек да. Мен ушунча депозит топтоп алып, булар анан 20% берип коюп калганын каякта иштетип атат. Значит, булар башка жактан иштетип атыптыр. Башка жактарга инвестиция кылып атыптыр. Же болбосо өздөрүнүн урдаган акчаны коюп алып, чем подвалда мешокто сактагандан көрө ошол жерде турат. Сакталганына сүйүнүп. Значит, бул аябай чоң вопрос деме кылат да. Буларга кызыккан бир деп сурап койгон адам жок. Сурап койгон. Мен да бир жерде отчетун окудум. Жана работник Национального банка дейт да, работниктерге. Эми канча кредит алган, билбейм, бир 700 миллион списать этилиптир. Баягы ызычы болду, Абдыгулов андай мындай депчи. 4-5% алып атат. Значит, өздөрүнүн алса болот экен да. Өздөрүнүн алып дагы бирок списать этип коюп. Еще списать этип атат. 4-5% дагы төлөбөй. Ошону төлөбөй да. То есть берде биздин банктарда эч кандай надзор жок. Вообще бизде Кыргызстанда мен ушундай түшүндүм. Элдин интересин эстеген, ойлогон бизде эч кандай эме жок да. Эми алган доходторун кара. Мисалы үчүн 2019 жылы доходу 41 миллиард доход алса, расходу 35 миллиард болот. Банктардын 19 жылга болгон расходу 35 миллиард сом болуп да. Ооба, 35. Биздин мамлекеттиги 160 миллиард болот. Ошондой да. Салыштырма вообще эме да. Значит, бул жөн эле мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет да. Эч кандай мамлекеттин экономикасына да эч кандай салым жок. Жашап аткан калкка да эч кандай салым жок да. Анан Абдымалик аке, могу бизде ушу аябай сомдун проценти чоң десең, кээ бир адамдардан угуп калдым да, себеби бизде инфляция чоң депчи. Бирок ошол инфляция Россияда бизге караганда да күчтүү болуп атпайбы? Алар 7-8%тен беребиз деп реклама берип атат. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн акча саясатын жүргүзүш керек. Өзүнүн акчасын иштетиш керек. Биз акчаны сом иштейт деп жазып койдук. Кайда сом иштеп атат? Бизде бүт эле доллар иштеп атпайбы? Доллардын кайерде эсеби бар? Эч кандай. Биздин эң проблемалуу ошол акча саясатыбыз. Биз ал үчүн өзүбүздүн акчаны, өзүнүн саясаты жүргүзүш керек. Биз өз алдынча мамлекетпиз. Биз өз алдынча мамлекет болуп, элдин камкордугун, мамлекеттин экономикасынын биз өзүбүз жоопкерчилик алышыбыз керек.
Bizde esep yok. Bizde mamleket yok. Mamleketin başkarуу yok. Başkarуу kelгендер özlerinin canын bağ үшін келгендер, елді ешкім ойлаған жоқ. Егер елді ойласа, бүгін эле мына бир ай убакыт кереги жок, бир аптадан кийин баштаса болот, Мына акча саясатын кылышыбыз керек, мына бюджетти түзүшүбүз керек. Былтыркынын деңгээлинде почти бюджет алып коюп. Эми bizde мисалы жана буйрук чыгарып эле сомду 10%тен ашык бербе деп койгон болсо бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, бир жылыштар болобу же антип чыгарууга болбойбу? Болот. Биз суверенный мамлекет болгондон кийин биз эмиссияны ток өзүбүз кылабыз. Мамлекет өзү чечет экономикасын. А бизде эмне ошо валютный фонд башкарыш керек. Башка башкарыш керек. Башкарсаң башың жок болсо бардыгы башкара берет, Ошон үчүн өзүнүн баш иштетип, биз суверенный, өз алдынча мамлекетпиз. Мына Грузияны айтайык. Грузия, мына Саакашвили келди. Грузия бүгүнкү күндө 11-12 миллиард доллар кредит берет. 53,7 миллион. Биздики 6,5 миллион. Биз 2 миллиарддын айланасы кредит берип атабыз. 2 миллиард, 12 миллиард мер. Эгер калктын санына мындай кылганда, мындай алгандачы, биз бүгүн 20-24 миллиард кредит беришибиз керек. Эгер ошо грузиндердин деңгээлинде берсек, биз бул экономика менен, бул акчанасия саясаты менен, бюджет, салык саясаты менен иштебесек, биз 100 жолу жогорку кеңешибиз алмаштырабыз, 100 жолу конституция алганбыз, 100 жолу президент алмаштырабыз, эч нерсе болбойт. Мына өткөн 30 жылда канча президент шайладык, канча депутат, канча шайладык, бирок биз акчанасия саясатын кылган жокпуз, биз бюджет, салык саясатын кылган жокпуз, кана өнүккөнбүз. Кана ошо кайсы президент келип оңдоп койду. Мына азыркыларды эле көрөбүз. Ушу саясаттар жасабай мамлекет жөнүн 2-3 эсе көтөрүп берген. Эч качан андай болбойт.